Bir koluna oğuz açılgan konyak, bir koluna çaş tutamdap kömkөрөсүнөн түшүп жаткан чалдын өлүгү сарайдын жанынан табылды. Эксперттик текшерүүдөн кийин Сейитбектин коньяк ичпегендиги, колундагы чаш кемпириники эмес, аттын жалынан кесилип алынган кыл экендиги аныкталды. Ошол эле күнү шектүү деп сурак алынган чалдын өз канынан чыккан кара чечекей 3 кысы атасынын сандыктагы акчасын алыш үчүн балка менен каракушка чаап өлтүргөндүгүн моюндарын алышты. Мустапа баштаган милициялар башка чаап өлтүргөн балканы үйдүн жаны менен аккан арыкты бойлоп олтуруп 1 километрден суунун ичине ыргытып ийген жерден таап келишти. Атасын өлтүргөн 3 кыздын райондун борборунда өткөн ачык сотуна мен да катышкам. Тик көз немелер экен эл журттун алдында тастайып, мыскыл күлүш салып, кабагым кашым дебей тастайып гана туруп беришти. Алды 14 арты 12 жылга кесилип кетти. Мындай мыкаачылык ошол кезде бир эле ат баш эмес, бүтүндөй Кыргызстан көтөрө албай ичиркенип турган кез болчу. Ансыз да эч нерседен кем болбой, ичем дегенин ичинип, кием дегенин кийинип, элдин балдары кыздардан башка черкелеп өскөн кыздарды ошондо бүт эл каргаган. Жакасын кармабаган жан калган эмес. Акча, дүнүйө, ач көздүк деген адамды айбан кылып коёру райондун мектептеринин баарында талкууга алынган. Турмуш жакшырат, бара-бара мындай болбойт дегендер да болгон. Бирок турмуш жакшырган сайын булөңдүү төбө чачты тик тургузган мыкаачылыктар арбый берди. 2 жылдан кийин биздин ачагайыңдадан бирөө өз атасын бычактап өлтүрүп түрмөгө кетти. Анткен менен 60 жыл мурдагы ат башы азыркыдан алда канча таза эле. Ат башынын эң алыскы өзгөрүш деген айылына биринчи жолу автобус барганда, өмүрүндө автобус көрбөгөн айылдын балдары мектептин терезесинен автобусту көрүп алып, автобус деп чуу түшүп, жөөлөшүп, окуткан сабагын таштап, мугалимин тебелей чуркап, автобус көрөбүз деп көчөгө атып чыкканын уккам. А кезде чынында эле биз көрө элек нерселердин баары сонун, биз уга элек нерселердин баары укмуш болчу. Автобус дегенди биз артист деп түшүнчүбүз. Анткени ал учурда биз жака автобус менен артисттер гана келчү. Артисттер келатканын автобусунан таануучубуз. Ат башыга артист келиптир деген сөз бир жума мурда угулуп, бизге качан келер экен деп жол карай берип уктабай чыгаар элек. Чөп тиштеп жүрүп күн чооп калган маалда бирөө кыйкырып жиберчү. Артист келатат деп. Баарыбыз турган жерибизде элейип, чалгычандар чалгысын, айрычандар айрысын таянып, төмөндөгү чеш төбөнүн чийгаланган талаасындагы таш жолунун суюк чаңын жетелеп, терек суу тараптан биздин айылды көздөй жай кетип бараткан артисттердин сараптобусун ушунчалык сонуркап тиктеп турар элек. Анан ачык күндүн аптабына зоругуп, ысык закымга думугуп, эрмен менен шыбак, шыраал жынчыттанып, чаалыгып чарчап турган талаанын жанын койбой шаңкылдаган күлкү жаңырып, албырган аңыстар өңүнө чыгып, аял эркек кыз кыркын дебей көптөн бери сагынып күткөн кишиси менен жолукчудай делөөрүп, эригип, ээлигип, бири-бирине тамаша сөз ыргытып, жумушту эртелеп жыйыштырып, трактору, машинасы, араба чийнеси, атчаны, жөөчөнү болуп, баары айылды көздөй шашылып чубап, баары аялуу күнгө сактап жүргөн жакшы кийимдерин кийип чыкканга ашыкчу. Ал күнү тайлоодан таяк калбай, бүт айылыбыз менен артистке жөнөчүбүз. Кечкисин артистке бараткан жол, көчөдө бараткан балдар, жаштар, чоңдор, аял эркек, кыз келиндер, айлана тегеректин баары ошондо биринчи жолу эндик, упа, атыржыттанып, айыл бир укмуштай сонун болуп гүлдөп кетер эле. Сагынбай менен Саякбайдын манасын айтып келген манасчыларды, Атай, Муса, Мыскалдын ырларын ырдап келген ырчыларды, Карамолдонун күүлөрүн черткен комузчуларды балдар ачык асмандын алдында кулуп салганга чейин бакка конуп алып уктук. Райкандын Жапалак Жатпасов деген комедиясын биринчи жолу айылдык клубтан көргөм. Биз кийин ушул ырлардын, ушул күүлөрдүн күч кубаты деми менен айылдагы уябыздан, конуп турган бак дарагыбыздан алыс жактарды көздөй бакыт издеп учканбыз. Артист же кино келген күнү жанда жок элпек болуп кетчүмүн. Бир жолу энем киного кое бербей койбосун деп, ага дейре эшиктеги көңдү чаап койсоң боло дегени кулагымдан куюлуп түшүп, канча жолу какшатып чабылбай келаткан ошол көңдү кино келген күнү жалгыз өзүм чаап бүтүргөм. Энем ал күнү кайда жумшабасын менден жакшы, менден тил алчаак, менден элпек бала жок эле. Кандай иш тапшырбасын заматта бүткөрө салып, 20 тыйынымды түшүрүп салган жокмунбу деп чөнтөгүмдүн түбүн улам кармалап коюп,
Saatты санап, кашайып так ошо күнү кеч кирмеги тозок болуп, батыраагы эле кеч кирсе экен деп күн батайын деп калганда эле зуу коюп, жылаңайлак киного жөнөп берчүмүн. Биз кинону дегенде контордун ак таллек дубалынын бетинен көрүп жүрүп, кийин клуб салынганда клубдун ичинен көрүп калдык. Кинонун мадынын аталаш агасы Райборбордон келген киночу Жунус койчу. Балдар аны жинди Жунус дечү. Анткени тыйыныбыз жокто киного киргизбей, көчүккө тээп, көк желкебизди мык чыбыргытып, сөгүп сагып кууп чыкчу. Кино келди деген күнү айылдын балдары таш менен сындырып кеткен клубдун айнектери кайрадан салынып, балдардын башы бата турган жылчык тешиктердин баары кайрадан бүтөлчү. Түштөн кийин кино койчу клубтан элди чакырып, радио ырдап кирер эле. Кино дароо эле башталчу эмес. А дегенде Советская Киргизия деген кино журналды көргөзүп алып, ана фильмди койчу. Кызуу көрүп аткан бир маалда эле экран жарк-журк этип, каршы терси кайчыланган кара сызык, ак сызыктар көрүнүп, анан кино аппараттын пленкасы үзүлүп, чартылдап барып токтоп калчу. Энең дурайым мололор Дивижокодагы кум салып кетти деген үн чыкчу. Клубдун ичи жарктей түшүп, ар кай жерден тамекинин түтүндөрү абага соймоңдоп, биринчилерден болуп сыртка атып чыккан жинди Жунус клубду айлана чуркап, Дивижокко кум салган хулигандарды таппай калчу. Анан кумду тазалап, кино кайра башталганча далай маал өтчү. Жылдыздар мелт калт толгон асмандан ашып ташып, жанынан аша кечкендери тоого кулап түшүп, эмне кылаарын билбей турган түндүн бир окумунда эки колду жаман шымдын чөнтөгүнө салып алып, үйлөрүбүзгө келер элек. Жездемки менен кошуна жашаган Калый чапанын баласы Жунус алы 20 тыйын таппай такай тооктун тукумун алып барып киного кирчү. Бирок алардын бир дагы тоогу жок болчу. Кино келген күндүн эртеси Тукан эжемкине барып калсам эле батмагудагыйдын тукумду колун сыңгыр бирөөлөр уурдап атат окшойт, баштагыдан азайып калчу болду деп сүйлөнүп, этегиндеги жумурткаларын калай табакка салып жүргөнүн көрөр элем. Оюн келген күнү биздин айылда балага да, чоңго да бирдей майрам. Артисттерди оюндан кийин айылдын эң мыкты деген кишиси же башкарма же бухгалтер конок кылчу. Артисттен түнкү 12ге жакын тарап баратып, ошол артисттерди конок кылган кишилердин бактысына суктанып, кийин мен да үйүмө артисттерди конок кылган даражага жетсем экен деп тилер элем. Ошол тилегиме жетип, кийин артисттер менен бир жатаканада жашап, артисттер менен бир филармонияда иштедим. Эртеси түшө ойбаяк артисттердин автобусу коңшу айылга жөнөчү. Алардын оюнун көрбөй калган кишилер аттары минип алып ушул айылга барып көрүп келишчү. Артисттер кеткенден кийин биз алардын айткан сөздөрүн туурагыбыз келип, ырдаган ырларын ырдагыбыз келип, колубуздан келишинче туурап да, ырдап да, көчөдө да, мектепте да баарыбыз артист болуп, 1-2 жумага дейре делбирттеп алып тынчыр элек. Биринчи жолу районго опера жана балет театрынын артисттери келген эсимде. Азыр ойлосом Ай жүрөк операсы экен. Спектакльди кое турган жай таппай райондун борборуна ат башынын нарынды көздөй чыга беришиндеги ачык бетке коюп, эл дөңдөгү жалаңкат бетке жайылып олтуруп көрдү. Атчандар аттарынан түшпөстөн түшүлө артисттер оюн коюп жаткан сахнаны сүзө качырып барып карап турушту. Аңгыча шөкүлө кийген бирөө чыгып, биз мурда угуп көрбөгөн үн менен ырдады, чыйылдап. Жаккан жок. Ал бүткөндөн кийин эркек чыгып, биз мурда угуп көрбөгөн үн менен состу. Күркүрөп, бул да жаккан жок. Угуп тургандар нааразы боло баштады. Ушундай кантип ыр болсун? Ой, бул эмнеге өгүстү өкүрөт ия? Опер дейт го, опер болбой омуран калсын. Алдан эмеде ырдын баарын жаңкы. Малдыбай деген бусту. Кийиспаева дегени да бар. Уктуң беле, тим эле отко түшкөн май чучуктай чыйылдайт деп эле. Алдыда турган атчандар нааразы болуп, аттарын бура тартып теминип кете баштады. Жондо олтургандардын арасынан этек жеңин күбүнүп тура жөнөгөндөр да болду. Актив чалыштар кетпегиле деп тыйып жүрдү. Араңчыда болуп турган эл кадимкидей суюла түштү. Аңгыча бирөө чыгып эле комузун шаңкылдатып, даанышманды созуп кирди. Өрү бир топ узап кеткен атчандарды бараткан жерине мык каккандай кадады.
азга тыңшай калып, анан ат тискинен шарт буруп, шайбырлатып кайра бастырып келишти. Ой, бул Асек Жумабаев го. Асек экен. Катып койбой жанына чыгарбайбы атаңдын озу курайындар деп кубанып, дуулдай түшүп басылды атчандар. Асекти ат башылыктар ыры түгөнгүчө ырдатты. Эстелиги жок эстеликтер болгон кайран Асекбай экен. Кийин биз иштеген асабага ынак болуп, кымыстан келетам деп, Жылдыз Мусабековага такай бөтөлкөгө кымыз куйдура келип, бильярд аткылап, жаш кезинде жинди болуп жүрүп кеттик деселе, театрда иштеп жүргөнүнө карабай мидинде ээрчип жумгалга кетип, чайекти тажаткан соң көрүнгөн жайда катты кармап минип, мидинге учкашып соң көлгө чейин тентип кеткенин. Темселеп жүрүп бир айдан кийин кайтып келсе, иштен бошотуп салып, эптип атып Кудай берген үнү менен кайра орношконун, аракты ошондо мидинден үйлөнгөнүн айтып түгөт албай каткырып чер жазып кетер эле. Kafası da kalmaz yürekte kalana biter Ошол мектепте окуп жүргөнүмдө класста илинип турган Малдыбаевдин сүрөтүн өзүнө окшотуп тартам деп окшото албай, сүрөтчү болом деп боло албай убара болгонумду эстейм. Ошондо дүйнөдө музыка деген улуу нерсе бар экенин, Атай, Муса Мыскал, Асектен башка Малдыбаев, Сейталиев, Миңжилкыев дегендер бар экенин такыр эле билген эмес экенмин. Шапкемди чүкөгө толтуруп, чыбырчыктап каны чыгып турган балтырыма саюдол шыбап алып, жыңайлак мектепке барганым, мугалим чүкө менен чекемди толгоп туруп, сабак бүткөнчө үкөккө камап койгону эсимде. Күтпөгөн жерден кар жаап жиберип, бутума кийерге батинкем жок калганда батыраак эле кыш кетип жаз келсе экен, окууга жыңайлак эле бара берет элем деп тилеп кетчүмүн. Кийинки жылы чөт эжемди күйөөгө бердик. Чоочун 2 киши келди да, бири коштоп, бири эжемди атына учкаштырган бойдон жөнөп кетти. Энем айтты, ошол чөтүн учкаштырып кеткен киши сенин жестең болот деп. Эми бир үйдө энем экөөбүз эле калдык. Свет келгенге чейин боор токтоп жатып алып, 10-чырактын жарыгында сабак жазып китеп окудум. Калган эми эртең күндүз оку, көзүң сокур болуп калат, дечү энем. Оймөтөктөгү Абдыралы атаныкы энем экөөбүзгө деп кол чанач менен кымыз берип жиберген экен. Энем кымызын чарага куюп алып, чаначын жууп, күнгө алып чыгып жайып, кургатып, эртеси дүкөндөн алдырткан бир пачка чай, бир кил момпо суйга өзү бышырган нандан экини салып кайра тоого каттагандардан берип жиберди. Көз айнек жестем. Атам менен бир тууган чөт эжем азыр деле ат башынын Казыбек айылында турат. Болот акын жестем көз оорукчан, такай томпок көз айнек тагынып жүргөндүктөн айылдагылары атынан атабай көз айнек деп атап алышкан. Ошол көз айнек жестем өмүр бою колхоздун кочкорун баккан менен кайтарганды гана билип калган эсеп кысабынын баарын жалаң эжем жүргүзчү. Жестем сабатсыз болчу. Кечинде короого санап кийирип, таңында санап чыгарып, жестемдин алдына салып берер эле. Мен чоңоюп калган кездери кышкы же жайкы каникулга тараганда ошол көз айнек жестемкине 1-2 жумага бара калып жүрдүм. Эжем üzülүп түшүп, мага деп сактап жүргөн козусун сойдуртуп, жанынан кетиргиси келбей, дайыма тамактын таттуусун алдыма тартып, көпөлөк болуп айланып турса дагы, жалгыз койдон бөлөк эрмеги жок, эң колоттун арасына чыдай албай, башынан кой кайтарганды жинимдей жек көргөн жаным кетким келип, эжемкине келерим менен кайрадан айыл көзүмдөн учуп туруп алчу. Эжемдер койлорун кышында кагын жерлерге жайып, сайдын тоңуп, чор кайнап калган музун чагып, суу кылышчу. Кокус кошуналары кире калса эле чөт эжем, балекетиңди алайыным, ат башыдан бир тууганым келип оңуп калбадымбы, жалаң бешик окуйт деген сөзүн айтып берчү.
Шоо үчүн бирөөлөрдүн көз алдында ушинтип карандай калп айтып турган эжемдин ушул сөзүнөн кайда качарымды билбей жаман болуп кетчүмүн. Анткени мен өмүрү 5ке окуган бала эмес элем. Эжемдин мен жөнүндөгү жакшы тилеги өмүр бою ошол бойдон калды. Кийин университетти бүтүрүп, облгест иштеп жүрүп учурашканы барып калдым. Мени алып барган таттуу паттууну дасторконуна жайнатып, өзүнүн теңтүш аялдарын чакырып алып, балекетиңди алайын, шакеним шаардан келиптир, өзү шаарда турат, чоң болуп иштейт деди. Аялдар ии деп койду да алдыларында кызыл тасыл конфеттен чөнтөктөрүнө бурдап салып, шоркратып чай ууртап олтурушту. Мен тамекиге шылтоолоп сыртка чыкканча шаштым. Жестем сабатсыз болгон менен көкүрөгү таза жан эле. Сөздү да жөн сүйлөбөй, биздин кызыл туулук туулгандарыбызга окшоп кырып сүйлөчү. Антке менен ишке келгенде өлгүдөй жалкоо болчу. Көрсө сөздү мыкты сүйлөгөндөрдүн баары колунан кокон келбеген төпө чечен болоорун кийин билдим. Бир ирет башкарма болуп турган жакын агасы Алаакун акебиз жестемди аяп, караганча эле көрүнгөндүн тамында жүрө бербей элге окшоп кыш куюп, там салып алсын деп атайлап отпускеге чыгарып, жер бөлдүртүп, топурак түшүртүп берет. Жарым күн кыш куям деп кара жумуш жасап көрбөгөн неменин чыкпаган жеринен тер чыгат. Анан кетмен күрөгүн ыргытып жиберип, калп жыгачты минип олтуруп калат. Олтурган жеринен өткөн кеткендерди көрүп сөз калат. Эмне мынча азап тартып олтурасың болот акын? Алаакундун кылганын карабайсыңарбы? Бир туугандыгына карабай ушинтип кыш куйдуртуп койбодубу? Кантип кутуларымды билбей турам дейт жестем. Ыспырапка алып алсаң кутуласың дешет. Кантип? Көзүң ооруйт эмеспи? Кычыгына кум салып бир аз укалап койсоң, эртең такыр чыдатпай калат. Анан доктурга барып ыспырапка алып аласың дешет. Жестем чынында ошентип көзүнүн кычыгына кум салып укалап алат да, барып ыспырапка алып үйдө жатып алат. Кантип атты экен, эмкиче куюп бүткөндүр деп башкарма агасы бастырып келсе, кыш тургай балия жок дейт. Болот акынды чакыртып ур берге алса, эмне тилдейсиң? Доктурдан алган справкам бар деген экен. Эжем мен жөнүндө кандай ойлосо, эжемдин бүтүндөй үй бүлөсү да так ошондой ойлочу. Кенедей кездеринен тай кеңер жалаң 5ке окуган, силерди ошентип окугула дей берип, кийин үйлөнүп жайланып, кесипте кабарчы болуп иштеп жүргөнүмдө, тай кеңер чоң болуп иштейт дей берип, өзүнүн айтканы өзү эле ишенип тим болбой, биротоло буга туулган туушкандарын, күйөөсүн ишендирип алганын ушундан бил, бир күн эле кой санагандан башканы билбеген, такыр эле тамга тааныбаган сабатсыз болот акын жестем, өмүрүндө райондун борборуна же нарынга бараарда гана кийбесе, башка убакта катылуу турган, аябай эле эскиргенде чыдабай жыртылып да бүткөн, бирок болбой эле жыртыгына сыйда жамаатчы салып алып, кие коюп жүргөн эски хром өтүгүн майлап алып, нарындагы үкүнүн уясындай болгон квартирамды таап келип, Шакенбай, мени Масалипке алып барып кийир. Бир тууган кайным чоң болуп турганда Масалипке кийирген деп ат башыга айта жүрөйүн. Биз илгери Алайку тараптан келиппиз. Атам Максүт, апамдын аты Үкөй, таятам Самсалы болгон. Самсалы менен Масалы агыннын балдар экен. Кийин ата-энелерибиз өлүп, бир туугандар жетим калып, ар кимибиз ар кайда тентип кетиппиз. Мени эптеп Апсамат акеге алып бар. Мына булар документтерим деп, чабан кезиндеги ыгым-чыгым, мал доктурдун көр жерге толгон кагаз-кугастарын бир баштык кылып салып алып жетип келген экен. Ошол жестем Масалипке киргиз деп какшап жүрүп дүйнөдөн өтүп кетти байкушум. Анын Масалипке чындап эле тууган экенин билбеген бойдон калдым. Апсамат акенин уруусу Кыпчак эмеспи? Жестем болсо уруум Дөөлөс деп айтчу. А кезде кайдан? Масалипке кирмек тургай магазинге кирерге шаам жетпей жүргөн кезим. Ошентип жестемдин көкүрөгүндөгү өмүр бою көксөп жүргөн тилегин ишке ашыра албай, акыры ажал калдырып жиберип олтуруп калдык. 2005-жылдын 25-декабрында Болот акын Максүт уулун жерге бердик. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.